Кулактандыруу лифтке ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, кары адамдарга жана кош бойлуу аялдарга гана чыгууга уруксат берилет. Бирок тилекке каршы бул категориядагы бир дагы жаран ушул лифт менен колдонбой келет. Анткени бул лифт көп убакыттан бери иштебей, жараксыз абалда турат. Дал ушул лифт иштебегендигине байланыштуу шаар тургундары үчүн бир топ ден соолугуна көйгөй жаралып, аргасыздан ушул көпүрөнүн үстү менен өткөнгө туура келүүдө. Эми бул лифтти иштебегенде мен деле көп деле кыйналып атам, кыйналып атам да эми. Аягым ооруйт, бир жак бутум. Ары бери өткөндө сөзсүз обязательно эми лифтке чыгыш керек болуп атат. Жолдун ал жак бер жагынан өтө турган жерлер болчу эле илгери алар жок. Негизи иштетип койгону жакшы эле да, кары картаң айрыкча. Коляскадагылар көтөрүп чыгып атат бул жерде көбүнчө. Көтөрүп түшүп атышат. Негизи иштетип койгону жакшы эле да. Түшүп күчтүү эле жаратат. Негизи мага кичинекей эле кызым да баары ден соолукка мындай көп көтөрүш, оор нерсе көтөрүш мындай көп эле чоң эле минус кылат да. Ошондуктан лифтти оңдосо жакшы болмок. Мага эле эмес, көп энелерге, кош бойлуу энелер, кош бойлуу аялдарга, картайган адамдар жана мындай ар кандай эле адамдар болот да, көбүнүн мүмкүнчүлүгү болбой чыкканга ошентип лестницадан кыйналып чыгышат. Ошо лестницаны оңдоп коюш, лифт оңдоп койсо аябай жакшы болмок. Керек да, муктаж да, конечно. Боюнда бар келиндер бар, биз ошо карыларга лифт болсо жакшы да. Эмнеге оңдоп коюшпайт ушуну? Мэрге айтыш керек да, карап коюшун. Бир кайрылып карап кой, эл үчүн кичине керек. Азыр как раз мындай маалдарда жол тембой эле ушу менен да. Мынау айланпа немеңерден лифтиңер иштебей атат, карыган кемпирлер бар экен, кош бойлуулар бар экен. Ушундан чыгыштан өтө кыйналып атабыз. Ошон үчүн ушуну кандай оңдош керек, кандай немеш керек, ушуга жардам берип коюңуздарды суранабыз. Эми мурдакыдай көрүп эле лифт менен шаат окшойм деп келип алсам иштебей калыптыр. Тепкич менен чыгып келдим. Бизге окшогондорго сал кыйыныраак болот экен тепкич менен чыгып келген. Эми ушул иштеп турганы бизге деле жакшы эле, бизге окшогон картаң-куртаңдарга. Шаар куруу жана муниципалдык менчик бөлүмүнүн башчысы Мирлан Казыбай уулунун маалыматына ылайык, лифттин керектүү тетиктери Кыргызстанда жок болгондуктан айрым жабдуулар Туркиядан буйртма менен алынып келүүдө. Жумуштар аяктагандан кийин лифт кайрадан ишке берилет. Алдын ала маалымат боюнча оңдоо иштери апрель айында бүткөрүлөт. Өзүңөр билгендей Наваи көчөсү, Масалиев көчөнүн кесилишиндеги мост жөө жүргүнчүлөр үчүн курулган мост өзүңөр билгендей толугу менен курулуп пайдаланууга берилген. Бул мост бүгүнкү күндө муниципалдык менчик башкармалыгынын балансында турат. Лифттери бардыгы вот эксплуатация болгон. Былтыркы жылы же бир 2 жылдан бери ушу курулгандан бери баягы элдердин менталитети да, баягы жаштар деле, студенттер деле, баягы мындай немелер деле адамдар мындай акыл күчү бар адамдар деле ушу лифт менен чыгып ары жака өтүп, нар жактан бер жака өтүп, ушундай ойноп, ушундай кылып лифттерди бузуп атат да. Бирок азыр Жаңарбек Кубанычтын берген тапшырмасы анан элдердин суроо талабына ылайык биз кайрадан азыр 2 лифтти буздук, 2 лифт иштейт бүгүнкү күндө, азыр деле иштетсек болот. Ошону биз кайрадан Түркияга заказ бердик. Бунун немелери деталдары бизде жок. Түркияга заказ бердик. Жакынкы күндөрү уже 2 деталын алып келгенден кийин УГД жолдор башкармалыгы тарабынан ушул апрель ичи буюрса толугу менен иштеп жарандарга пайдаланууга берилет.